Саламатсыздарбы урматтуу интернет колдонуучулар, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Мен бул кайрылууну ошол өзүбүздүн эле подписчиктерибизге, айрым эмоционалдуу подписчиктерибизге айткым келет. Туура түшүнүңүздөр, айрым учурда эми пенде экенбиз, катачылык кетиришибиз мүмкүн, сүйлөгөн сөзүбүздөн кетиши мүмкүн, жазган жазуудан катачылыктар кетип калышы мүмкүн. Бирок колдон келишинче биз туура так маалымат бергенге аракет кылабыз. Анан биз бул спорт майданы көрсөтүүсүн жана ушундай эле Ак Жол Борс YouTube каналын ушул кыргыз элине эмгеги сиңген жана эмгек кылып аткан биздин спортчулар жана башка таланттуу инсандар үчүн ачканбыз. Анан биздин дагы бир көрүүчүбүз жазыптыр, ушул жөн тартпасаңар керек деп ушундай шектенүү менен комментарий калтырган экен. Мен айтат элем, биз максатыбыз бир гана ушул спортчуларды даңазалоо, элге сиңирген эмгегин даңазалоо, ийгиликтерин даңазалоо, бизден кийинки муунга ошол спортчулардын жакшы бир эмгектерин, ийгиликтерин ушул теле аркылуу, интернет аркылуу жеткирсек, кийинки муундарга мен ойлойм чоң стимул болот деп. Анан албетте сын пикирди сөзсүз туура кабыл алабыз, кемчиликтерди оңдогонго аракет кылабыз. Мынау чет жерлерден дагы аябай көп кайрылуулар болуп атат. Өзүнүн айылындагы аты чыккан палбандарды ушул телеге, YouTube каналдарга, соц тармакка чыгаргысы келип, биз сөзсүз түрдө бардыгын тартканга аракет кылабыз. Ошол эле учурда бизге уюштуруучулардан жардам керек. Биз аларды тааныбайбыз, кайсыл жакта жашайт, телефон номерлери, ушундай уюштуруучу адамдар болсо, жардам берсе, биз сөзсүз түрдө чагылдырганга дайым даярбыз. Биз эч качан эч кимге капа болбойбуз, таарынбайбыз. Себеби биздин максатыбыз, ниетибиз жакшы, Кудайга шүгүр. Ошол биздин өзүбүздүн жарандарды, спортчуларды даңазалоо, башка биздин эч кандай ушундай биздин өзүбүздүн эле сыймыктарды чагылдыруу. Ошол жогоруда айткандай бизден кемчиликтер кетсе, сөзсүз түрдө кечирим сурайбыз. Баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Дагы ушундай мыкты тууган уругуңуздар да болобу, айылдашыңыздар болобу, таанышыңыздар болобу, мыктыларды сунуш бериңиздер. Төмөнкү номерлерге кайрылсаңыздар, биз менен байланышасыздар. Биз сөзсүз түрдө ар дайым өлкөбүз үчүн эмгек кылган инсандарды чагылдырганга даярбыз.